Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы. Ош облусунда уурулукка шектүүлөр кармалып, алардын бири адам өлтүрүү боюнча издөөдө жүргөндүгү аныкталган. 8 майда жаран арыз менен кайрылып, Мыйзам ата аттуу дүкөнүнөн 85 000 сом акчасын жана 13 000 сомдук товарын уурдап кеткендерге чара көрүп берүүнү суранган. Бул факт Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, мыйзамга ылайык кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүүлөр аныкталган. Алар Ош облусунун тургундары экендиги такталган. Шектүүлөр мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2018 жылдан бери уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин атайын каттоосунда турган. Дарыядан 4 жаштагы кыз изделүүдө. Нарын шаарында алдын ала маалымат боюнча интернет аймагында Г аттуу аял киши эс алып жүрүп, 4 жаштагы кызын Нарын дарыясынын жээгинен жоготуп алгандыгын айтып кайрылган. Жерине издөө иштерин жүргүзүүгө Нарын шаардык башкармалыгынан жана номер 16 ÖКБдан жалпы 30 куткаруучу 2 дрон менен тартылган. Мындан сырткары ИИМдин 25 кызматкер жергиликтүү тургундардан 30 адам издөө ишине чыгышты. Ошто сулуулук салонунун кире беришинде эркек киши жубайын сабап салган. 12 май күнү соц тармактарда бир киши аялга карата зомбулук көрсөтүп жаткан видео тарап кетти. Ош милициясынын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, окуя 10 майдан 11 майга караган түнү саат 02:00 чамасында Фрунзе базарынын аймагындагы сулуулук салонунун кире беришинде болгон. Бирок видео жарыялангандан кийин окуя үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча катталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында окуяга тиешеси бар адамдын өздүгү аныкталды. Тийиштүү ыкчам кызматкерлер аялга карата зомбулук көрсөткөн 2001 жылы туулган эркекти кармашты. Тергөө иштери жүрүп жатат деп билдиришти башкармалыктан. Чүйдүн Сокулук районунда мурдагы сүйлөшкөн кызын уруп сабоого шектелип 24 жаштагы жаран кармалды. 6 майда эртең мененки саат 07:20 чамасында 21 жаштагы кыз үйүнөн чыгып жумушка жөнөгөн. Үйүнүн жанынан аны мурдагы сүйлөшкөн жигити тосуп алып, бычак менен коркутуп, унаага отургузган. Андан кийин ал кызга моралдык жана психологиялык басым көрсөтүп, уруп сабаган. Милиция аталган фактыга байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Тергөө учурунда аныкталгандай, аталган жаран буга чейин да кызганычтан улам мурдагы сүйлөшкөн кызын уруп сабап психологиялык басым жасап келген. Учурда бул ишке шектүү катары 24 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. УКМК тарабынан уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн алкагында өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык фактысы аныкталды. Комитеттин маалыматына караганда, шектүү катары кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун лидери Рыспек Акматбаевдин жакыны. Маалымдагандай, жаран кылмыштуу топтун колдоосу менен алдоо, коркутуу аркылуу башка жарандардын мүлкүн, бизнестеги үлүшүн ээлеп алган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогоркудагы жарандын Бишкек шаарынын аймагындагы аянты 3 гектардан ашык баасы алдын ала эсептөөлөр боюнча $10 миллион түзгөн муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз жеке менчикке чыгаруу катыштыгы бар экендиги аныкталды. Мындан тышкары, криминалдык авторитет менен туугандык байланыштын артына жашынып, көзөмөлдөөчү органдарды коркутуу жолу менен муниципалдык жер тилкелерин пайдалангандыгы үчүн белгиленген 3 миллион сомдон ашык суммадагы ижарага акысын кем баалап төлөгөн эмес, деп айтылат маалыматта. Бишкекте алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. 12 апрелде милицияга жаран арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей, Бишкектеги компаниялардын биринин негиздөөчүсү Кытайдан унаа алып келип берем деп $332,5 миң алып, убадасын аткарбай койгон. Милиция бул ишке шектүү катары 26 жаштагы жаранды кармады. Шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Караколдо алдамчылыкка шектелген жаран Оштон кармалды. Өткөн жылы май айында 25 жаштагы жаран арыз менен кайрылып, өзүн Абдуллох деп тааныштырган адам 13 дана iPhone 14 үлгүсүндөгү телефонду сатып алам деген убадасы менен курьер аркылуу салдыртып, телефонду алган соң акчасын которбостон из жашырган. Мындан улам жабырлануучу $15 000 зыян тарткан. Милиция кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун 27 жаштагы тургунун аныктаган. Ал Ош шаарынан кармалып, караколго жеткирилген.
Манас эл аралык аэропортунда ири суммадагы акча урдоого шектелип, чет элдик жаран кармалды. 2 май күнү милицияга жаран арыз менен кайрылган. Арызында ал ошол эле күнү түнкү саат 03:00 чамасында Манас аэропортунда белгисиз адамдар чөнтөгүндөгү $6500 жана 3000 сомун жашыруун түрдө уурдап кеткендигин билдирген. Манас аэропортунда жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чаралардын натыйжасында бул кылмышка шектүү катары чет мамлекеттин 28 жаштагы жараны кармалган. Ал акчаны уктоочу бөлмөсүнө катып койгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Кышкы суу айылындагы рейд учурунда айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаргандар аныкталды. Жол эрежесин бузган айдоочуга чаралар көрүлгөнү менен алар жоопкерчиликке көп маани бербей келишет. Күбөлүгү жок айдоочуга тийиштүү протокол толтурулуп, унаа айып коргоого киргизилди. Бәрін атырғымыз. Бар. Бар да. Қана. Жоқ, права, сіздікі. Сіздікі. Ошо қалып-қалып. Ошо үшін стоянка барады да, права, жаныңызда ошо керек. Бек кетіз, стоянка. Кыргызстанда катталып жаткан жол кырсыгынын 92% айдоочулардын күнөөсү менен коштолот. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Катуу ылдамдыкта айдоо, карама-каршы тилкелерге чыгуу, алдыдагы унаадан ашып өтүүдө, өзүп өтүүдө же маневр жасоодо коопсуздук эрежелерин толук сактабоо, мас абалында унаа башкаруу, кууш, тар жерлерде айдоочулар бири-бирине жол бошотуп бербөө, унаа башкаруу учурунда уктап калуу жол кырсыктарынын пайда кылат. Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн орган айдоочуларды өзүнүн жана өзгөлөрдүн коопсуздугу үчүн жол жүрүүдө эрежелерди сактоого чакырат. Бул деген сизге защита да, автоунаа айдаганда да ремень тагасыз го, билесизби? Буну соңсуз кийиш керек. Аймагында рейд жүрүп атат. Айрыкча Бишкек шаарынын, анан Чүй облусунун аймактарына көбүрөөк. Акыркы учурларда мопеддердин, велосипеддердин, самокаттардын, мотоциклдердин катышуусунда жол унаагычтары көбүрөөк катталып атат. Жол эрежесин толук канды бузуп атышат байке. Силер алындайларга жол бербеңдер. Азыр мына рейдтин алкагында байкап атабыз, көпчүлүгү мындай доставкада иштеген байкелер Индиядан, Афганистандан, Пакистандан келген жарандар экен да. Чүй облусунун Ысык Ата районунун аймагында майнинг ферманын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө аныкталып бөгөт коюлду. Тактап айтканда, майнинг фермалардын ээлери Кыргыз Республикасынын виртуалдык активдер жөнүндө мыйзамына ылайык расмий каттоодон өтпөстөн, билдеттүү сертификаттарды албастан, каттоо үчүн жыйымдарды ошондой эле башка төлөмдөрдү төлөбөстөн криптовалюталарды казып алууну уюштурушкан. Аталган мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар бардык адамдарды, ошондой эле мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телегүзөт программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.